Кызыбыз Данияр кызы Айлин 4 жашта дейт. Жол кырсыгынан машина сүзүп дейт, көз жумду дейт. Бул ажал. Аллахымдын өкүмү менен болду деп кабыл алдык. Өзүбүздүн илим билимибиз жетпегендиктен дин жолундагы адамдардан кеңеш алып, үй бүлөбүз менен машвара кылып кеңешип дегени. Аллахымдын ыраазычылыгы үчүн сүзүп алган бир тууганыбызды кечирдик дейт. Кызыбызга дуа кылып койсоңуз сураныч дейт. Аллахым сизден ыраазы болсун дейт. Бул өтө жүрөгү таза адамдык да. Өтө жүрөгү таза адамдык. Кызыңыз албетте биз дуа кылабыз, бирок ал дуага муктаж эмес, эмнеге дегенде ал балагатка жете элек. Кээ бир хадистерде балагатка жете элек кайтыш болгон чүрпөлөр фи кафалати Ибрахим алейхиссалам кепилдигинде бейиште торгой чымчык болуп сайрандап чыргап жүрүшөт дейт. Маны Аллах билүүчү, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге ошентип айткан. Биз ага ыйман келтиребиз. Үчүнчүдөн, бойго жетпей, балагатка жетпей кайтыш болгон кыздар кыяматта ата-энесине шапаат кылат деп келет. Ушунчалык ата-энесин саргайып кетип эсеп кысап болот го. Эсеп кысап болгондо хадисте келет тантафиху дейт. Ата-энесин саргайып кетип, менин ата-энем качан көрүнөт экен, качан эсеп кысап башталат деп катуу кыжаалат болгон себептен жанагы балдары, кыздары курсагы шишип кетет. Анан Аллах таалам сен кыжаалат болбо, ата-энеңе болгон шапаатын кабыл кылам деп болгон ата-энесине ыйман жашоосунда албетте амал намаз болуш керек. Ошон үчүн кызыңызга дуа кылабыз. Кантип Аллах таалам сиздерди омин кыяматта сиздерди жана сизге окшогон тагдырга туш болгондорду Аллах таалам баласын жоготкондорду кыяматта бейиште пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жанына бириктирген болсун. Анан ошол эми сүзүп алган адамды кечиргендигиңиздер чоң эрдик болуптур. Анткени балким ушул сиздердин жакшы кулк мүнөзүңүздөрдөн ал адам динге келип, ыймандуу болуп, мисалы дагы бир Кудай тааланын кудуретин тана алышы мүмкүн да. Бул кечирген чоң эрдик да, туурабы? А болбосо ал өмүр бою камалып деле кетиши мүмкүн эле. Анан албетте жол эрежесинде көңүл буруп туугандар, жолдон этият болуш керек. Биздин бир аз шашкандыгыбыз же башка болгондугубуз бирөөнүн өмүрүнүн кыйылышына себеп болбош керек да. Иншалла мен бул суроону өзүм менен Бишкекке алып кетем, Кудайым буйрса. Египетке да ала кетем да, бул башкача суроо. Анан мүмкүн болсо суроонун ээсине белек берип койсок жакшы болот эле, үй бүлөсүнө. Эгер аралдан болсо бул жерден сабактан чыккандан кийин барып зыярат кылып, ошо кишилердин эркек адам колун кармап азаматсыз деп биз аларга бата берип эмес, ушундай жакшы адамдардан биз бата алып койсок болот эле.